şifa bolup kala ekendi. Ümit menen neme kılıp da bildim. Kuday şifası berse ayıp geçse ekendi oturan. Хадича Умаралиеванын күнүмдүк жашоосу мешке от жагып, ижарада турган бир бөлмөлүү батирин жылытуу менен башталат. Анткени бул үйдө бир нече айдан бери ооруп төшөккө жаткан Хадича апанын жалгыз уулу бар. Хадича апа оорлуу баласына тамак жасап, колдорун укалап, айтор эртеден кечке баласын кароо менен элек. Şu balaga dare darmegine olsa da peşin zaman kosa tarifler alıp durat elek. Gölüne de vakti yok oturat. Biri gölü 5 bin turat eken. Hazır emin bir gana operasyon menен sakay aldım ana başladı. Şu operasyon menен sakayat eken. Nemeni jigarda almashtırış gerek eken. Bordu. Bordu. Учурда боор ооруп төшөк тартып жаткан Мелис мырза 2020-жылы Орусияга барып, иште бел катар үй алам деген жакшы ниет менен жүрүп эле ушул дартка кабылып калат. Өмүр сакчылары каарманыбызга 2 диагноз койгон. Азыркы тапта анын боор иши өпкөнү кысып, дем алуу да, сүйлөө да бир топ кыйынга туруп калган. Чимишигенден өпкөнү басып сүйлөп ашка кыйын болупту. Диафрагма өпкөнү кысып кеткен. Үй чыкпай калды кыска. Чет элде ошодон болду. Онкология жөнөттү, биринчиси роз печени деди. Печеничте клетчатый рак деп чыкты. 2 диагноз берди. Мелис мырзанын мектеп курагында 3 баласы бар. Бул жердеги батирдин таардыгына байланыштуу аялы да, балдары да ага жакын жерде жайгашкан башка үйдө ижарага турушат. Дарыгерлер бул орууну бир гана операция жолу менен айгат дешкен. Бирок операция алыскы Индия өлкөсүндө жасалып, ага 40 000 акш доллары керектелет. Пенсиядагы Хадича Умаралиева менен жалгыз оорулуу уулунда мынча каражат жок болгондугуна байланыштуу коомчулуктан колунда бар боорукер жарандардан жардам сурайт. Şu balam 3 balası var ele jaş mekdep yaşındагы балдар ошолорго караган ya malı kebey kaldı eğer mümkünçülüğü var. Jaranдар ошо жардам берип койсо жакшы болот эле. Ооруп жатат эмне кылышты билбей атабыз. Суранар делем şu элдерден. Mümkünçülüğü var. Jaranдар olsa жардам берсе жакшы болмок. Учурда каарманыбыз жардамга аябай муктаж. Хадича Умаралиева 6 000 сом пенсия алат экен. Анысы күнүмдүк тамак ашка, сууга, жарыкка, тазалыкка болгон төлөмдөрдөн артпайт. Ал эми Мелис мырзанын оорусу күндөн күнгө оорлошуп баратат. Тез арада операция жасабаса, кесепети оор болот. Андыктан колунда бар кайрымдуу жарандарыбыздан жардам сурашат. Ал эми жардам берүүнү калагандар экрандагы көрсөтүлгөн номерлер аркылуу кол сунса болот. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош шаары.